эле. Биздин маселе мынандай. Мына 200 үйдүн тургундары чогулдук. Биздин маселе мына ушу мусорду жабыш керек. Себеби мына айылдын башында 200 метрге жетпеген жерде. Үшө мынакей, мынанда үлүш турат, мынанда үлүш турат. Мына арпа будай эгип коюптур мына, көрдүңөр да. Эми али неме кылып аткан жокпуз. Анан эми өкмөт же башкага кайрылдык буга чейин делечи. Эч ким бир алигиндай жок да. Бул жерди жабып башка жерге жылдырсын. Биздин талабыбыз ошол эле. Же бийликке же башкага каршы сүйлөп аткан жокпуз. Алиге неме кылып аткан жокпуз. Биздин талап кото ушул эле. Мына мусорду жаап берсин, бүттү. Кандай дедиңиздер? Бизге зыяны тийип атат. Мына уктай албай атабыз, жыты барып атат мына. Биз Куршап айыл тургундары Куршап айыл өкмөтүнө талабыбыз Куршаптын айылынын чекесинде 200 метр аралыкта топтолгон мусоркана бар. Аянты чыкса 1,5 гектар же 2 гектар чыгат. Андан чыкары элдин сугат үлүшү. Бул үлүштөргө мейли. Бизге эң коркунучтуусу айылга жакын бул жерге адамдын өлүгүнөн бөлөк бардык нерсе келет да. Иттин өлүгү келет, аттын өлүгү келет, эшектин өлүгү, койдун өлүгү. Адам чыккан зат зыяндар мына айылга бир күн болсо бир күн бир вирус тап келет. Ошондо айыл өкмөтүнө деле бизге деле кеч болуп калат. Ошондуктан биздин талабыбыз ушу мусоркананы жаап берип, башка жерден Куршап айыл өкмөт Куршаптан мүмкүн болушунча 5-7 километр алыста мусоркана таап беришин талап кылабыз. Карасаң үйдөн чоң, бийиктиги аяк-буягы 10 метр болуп турат. Кээ бир жерлер мусоркана сүрө берип. Мусор ташай турган жер ам калбады чын айтканда. Арал айыл өкмөт, Куршап айыл өкмөт, Кызыл Октябрь айыл өкмөт күнүнө 5 КАМАЗ, 10 трактор, 10 портерден келип атат. Мусор төгө турган жер калбады. Биздин кайрылуубуз ушул ажообуз урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, анан ушундай эле мына өзгөнүн акимине бул жерде медициналык калдыктар, ар түрдүү жаныбардын өлүктөрү, кечиндеси ошолорго конгон чымын-чиркек пашалар үйгө кирет. Түндөсү үйдү кадимкидей жаап жатабыз. Ушундай аптаптын күнүн ысыктарында үйдү жаап жатыш деле бизге бир аз ыңгайсыз жаратат. Ушул айылдын общий элдин атынан ушул биздин суранычыбызды көзөмөл кылып коюңуздарды суранабыз.